75 çalda жетектеген генералдын жана анын шериктеринин доору аяктады. Кечээ коопсуздуктун башкы адамы деп эсептелген Ташиев бүгүн мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн болуп турат. Бийликти мыйзамсыз басып алуу беренелери кечээки күч түзүмдөрүнүн кураторунун карьерасына чекит койду. Алдыда Ташиевдин интригасы тууралуу айтып беребиз. 15 жыл аралыгында Ташиев бийликке жетүү үчүн түрдүү амалдарды колдонду. Мисалы, Келдибеков, Мадумаров, Бабанов жана Жээнбековдор менен пандем түзүү иштешкен. Ат үгүл Ак үйдүн заборунан ашып түшкөн учуру да катталган. Акчасы жок калганда Матраимовду мактап жибергенин да көргөнбүз. Анткени ал кезде Жээнбеков менен тандем түзүп, Матраимовду тымызын колдоп жүргөн. Кийин Жээнбековдун бийлиги алсыраганда Жапаровдун тарапташы болуп, аны түрмөдөн бошотуу өтүнүчү менен чыккан. Дал ушул жылдары Ташиевдин бизнеси банкрот болгон учур эле. Бакыт Сыдыковдон $1,5 миллион карыздалган. Бийликке жеткен сом миллиардерге айланды. Кичинекей эле бир жигит. Жакшынакай карапайым, ийкемдүү, мындай жакшынакай жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да. Камчыбек Ташиевдин бул жолку стратегиясы кылдат пландалган сценарий болду. 10 жыл мурун забордон ашып түшүп бийликти алгысы келсе, бул жолу Шакиев менен Зулушевдин таасир астында башкача жолду тандады. 75 аксакалдын каты сыртынан демократиялык демилгедей көрүнгөнү менен маңызында президенттин легитимдүүлүгүнө жасалган сокку болгон. Өкүл атасы Бекболот Талгарбеков баштаган топ аркылуу коомду дүрбөтүп, мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз президенттик шайлоо өткөрүүнү каалаган. Буга чейин Ташиев бардык министрликтерден тарта акимдерге чейин өзүнүн адамдарын койгон. Атүгүл парламенттик шайлоону да мөөнөтүнөн мурда өткөрүп, өзүнүн кишилерин депутат кылган. Бул кадамдар президенттик шайлоого карата даярдык болгон. Ташиевдин планы боюнча Садыр Жапаровду эртерээк кызматтан алып түшкүсү келген. Ал эми шайлоо маалында өзү дайындаган министрлер, акимдер, депутаттар Ташиевге иштеп бермек. Жыйынтыгында Шакиев айтмакчы, Кыдыршанын уулу президент болмок. Эми Ташиевге бул сценарийди кимдер чиймелеп бергенин ачыктайлы. 75 аксакалдын каты бул Зулушев менен Шакиевдин кезектеги интригасы. Мындай ыкма алар үчүн жаңылык эмес. Эсиңиздерде болсо, 2023 жылы Шакиевдин Зулушевке Бакиевди актоо боюнча жолдогон жашыруун каты ачыкка чыгып, коомчулукта чоң резонанс жараткан. Ал кат расмий түрдө парламенттин каттоосунан өтпөй, колдон колго, көмүскө берилген. Башкача айтканда, Бакиевди элге билдирбей, жашыруун актап алууну көздөшкөн. Бирок жашыруун план ачыкка чыгып кеткенде, Шакиев актанып чыгууга аргасыз болгон. Албетте, мындай саясий кадамдар Ташиевдин түз көрсөтмөсү менен ишке ашкан. Мунун далили катары Ташиевке иштеген журналист Кадыр Кошалиевдин Бакиевден барып интервью алып келгенин айтсак болот. Бул окуялардын баары бир эле максатты көздөгөн, бир борбордон башкарылганы көрүнүп турат. Бүгүн биз ошол эле схеманы, ошол эле сценарийди көрдүк. 75 чалдын каты делген демилгенин артында дал ушул Шакиев менен Зулушевдин турганы, бул алардын бир жеңден кол чыгарып жатканынын далили. Алар үчүн мамлекеттин туруктуулугу эмес, эски системаны тирилтип, өздөрүнүн кожоюну Ташиевди такка отургузуу башкы максат болгон. Нурланбек Шакиев, мыйзам чыгаруучу органдын башчысы катары, бейтараптуулукту сактоонун ордуна парламентти Ташиевдин жеке мекемесине айландырууга аракет кылды. Депутаттарды генералды колдоого мажбурлап, алардын эркине басым жасоо менен Шакиев демократиянын пайдубалына балта чапты. Анын Зулушев менен болгон тымызын келишими бул мамлекеттик институттарды ичинен иритип, президентке каршы төңкөрүш даярдоо аракети деп сыпаттаса болот. Курманкул Зулушевдин бул оюндагы ролу өзгөчө кооптуу. Ал Шакиев менен биргеликте аксакалдардын демилгесин юридикалык жана саясий жактан калкалап, Ташиевдин президент болушу үчүн жол ачууга кызмат кылган. Бүгүн бул үчтүктүн планы кыйрады. Эл кимдин ким экенин, ким Бакиевдердин режимин кайтарууну каалап, ким жеке кызыкчылыгы үчүн мамлекетти сатууга даяр экенин билип калды.
Жашыруун каттардын жана көшөгө артындагы интригалардын доору бүттү. Шакиев менен Зулушевдин бул кылмыштуу аракеттери үчүн жоопко тартылышы мамлекеттин тазалануусундагы эң маанилүү кадам болот. Анткени Кыргызстандын тагдыры бир үч интриганттардын колундагы оюнчук эмес. Камчыбек Ташиевдин 15 жылдык стратегиясы, Шакиев менен Зулушевдин жашыруун каттары жана аксакалдардын атын жамынып жасалган чабуул бир гана максатты көздөгөн. Ал президенттин креслосун мыйзамсыз ээлеп, эски режимдин калдыктарын кайрадан төрүнө отургузуу болгон. Бирок Шакиев иштеп чыккан 75 чалдын сценарийи чийки чыкты. Бүгүн генералдын карьерасына мыйзам алдындагы жоопкерчилик чекит койгону турат. Бул мамлекетти жеке менчигиндей көргөн, парламентти жеке мекемесине айланткысы келгендер үчүн сабак болду. Кыргызстан интригалардын жана өкүл аталардын доорунан чарчады. Эми кимдин ким экени, кимдин максаты эл эмес, бийлик менен байлык экени ачыкталды. Интригалар тыйрады, план ишке ашкан жок. Алдыда тазалануу жана мыйзамдын гана катаал өкүмү турат. Кыдыршанын уулунун доору башталбай жатып аяктады.